бүгүн Кудайдын куттуу күнү ушул касиеттүү Кочкор жергесинде жолугушуп атабыз. Чындап эле рахат туура айтат. Кочкор менин көркүнүм болуп калды. Анткени Кочкор эли менин жүрөгүмдө дайыма прогрессивдүү эл катары жашайт да. Чындыгында эле тарыхты алып карайбызбы, башка нерсени алып карайбызбы, Кочкордун эли могу жерде жаш эр жигиттер турат, кулагына күмүш сырга. Кочкордун эли дайым кыл чайнашкан, тагдыр чечкен Кыргызстан тарыхында өзүнүн орду бар да. Агросектордо да ушундай болду. Анткени биз ушул жаңы технологияларды алып келип, жол таппай издеп, анда 2017-жылы баягы сөз чынынан бузулбайт, чынын айтыш керек. Дыйкандар уктап аттыңыздар эле, баарыңыздар жашоо үчүн күрөш болуп, кантип түшүм алабыз, эмне кылабыз деп баш аякты таппай турган мезгилде ушул глицерол органоминералдык микро жер семирткичинен эксперименттик алгачкы кадамдарын Кочкор жергесинде баштадык. Мына ушул жерде менин нииндешкен мекендештерим отурасыңар. Рахат, мынакей Куба мырза, Кочкордун акимияты, айыл чарба департаменти, анан ушул башын канчага сайган дыйкандар отурасыздар. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, таазим. Анткени ар бир эле жаңы нерсеге башты саюу кыйын да. Биздин өзүбүздүн тарыхыбыз 2014-жылдан башталат. 2014-жылы биз айыл чарба тармагын Кыргызстандын ушул гегемон кылып алып чыгалы деген тилекте болдук эле. Туура эле тилек болгон экен ошол мезгилде. Чачтын учунан буттун учуна чейин карс болуп, буттун учунан чачтын учуна чейин карс болуп, укпаган сөздөр калбай, бирок ошентсе дагы ушул биз туура жолдо баратканыбызды билип, 2016-2017 жылдары Кыргызстандын айыл чарба азыктарын Food City деген чоң агрокластерге алып чыгып, Кыргызстандын ушул айыл чарба потенциалы, анын ичинде экспорт абдан чоң келечеги бар экендигин далилдей алдык да. Бул биздин ойлойм Кудайдын буйругу, ата бабалардын арбагы колдоду бизди. Мына ошентип Кыргызстан деген мамлекеттин айыл чарба өзөгү далилдей алдык. Мен кече жакында бир передача көрүп отурсам, телеберүү көрүп отурсам, тетиги революциядан кийин эң кан күйгөн мезгилде кыргыз болобу болбойбу деген мезгилде 30-36-жылы бир жагынан репрессия, бир жагынан Казакстандагы ачарчылык, бир жагынан Кыргызстандын тагдыры чечилип аткан мезгилде Кыргызстан өзүнүн айыл чарбасынын потенциалын ошондо эле Жусуп Абдрахманов башында турган биздин аталарыбыз далилдептир да. Ошодон Советтер Союзу таркаганга чейин бул жерде аксакалдар отурат. Кыргызстан эмне ошо азыркы Питер, азыркы Москваны эт менен, сүт менен, сливочный масло деп коебуз, кам каймак менен эмне каржылап келген. Мына бүгүнгө чейин дагы эзинен чыга элек. Бирок бир нерсе болуп атат, бизде бир мындай бир көйгөй болуп атат. Бүгүн биздин айыл чарба тармагын жылаңач колдору менен, өзүнүн өжөрлүгү менен, эмгеги менен сүрөп Кыргызстандын айыл чарбасы бар деп, нечендеген министрлердин отчетторуна, нечендеген министрлерди баягы титул берип аткан биздин баба дыйкандарга ынтымак керек болуп атат да. Мен ушул учурдан пайдаланып сиздерге сунуш айтат элем, каалайт элем, баба дыйкандар ынтымактуу болуш керек. Биринчиден, баба дыйкандар ынтымактуу болуш үчүн эгерде саламаттыкты сактоо жагы бул адамдын ден соолугу болсо, ал эми ошонун дагы үстүндө жердин саламаттыгы, айыл чарба өсүмдүгүнүн саламаттыгы, ошо адамдын саламаттыгынын өзөгүн түзгөн бул айыл чарбасы да. Биринчиден эмне керек болуп атат? Биринчиден дайыма айтып келип атабыз, быйыл да айтабыз, фермерге статус керек болуп атат. Фермердин статусу деген статус болуш керек. Анткени биздин 65-70% калкыбыздын саны бул айыл чарба тармагын тартып бараткан фермерлерден турат. Экинчиси, биздин фермерлер билим билгичтигин тереңдетиш керек. Анткени айыл чарба тармагы бул билим билгичтикке муктаж, билимге муктаж. Ар бир нерсени эринбей окуп, технологияларды туура колдонгонду үйрөнүш керек. Үчүнчүсү, фермерлерибиз эмне мыйзамдарды беш колундай билиш керек. Айыл чарбасы боюнча кайсы мыйзам фермерлердин эмне кызыкчылыгын, айыл чарбасын көтөрүүгө салым кошот, түп болот да. Төртүнчүсү, мына азыр айтып атат, мына теги Болот Камбайке жөнүндө дагы өзүнчө айтам. Бир эр азамат эмне бир дрон алып берип койсо деп атат да. Мен айтат элем, ушул жерде нечен деген дыйкандар турасыңар, ар кимиңер өзүңөрдүн жериңердин аянтына жараша, кайда калбаган 4-5 тыйын. 4-5 тыйынды бир фонд кылып ачып, бүгүн быйыл комбайн алабыз, быйыл дрон алабыз, быйыл эмне опрыскиватель алабыз деп эме кылсаңар, МТС маселеси, техника маселеси ушул сиздердин өрөөнүңүздөрдө эмне кылат, чечилет да. Баягы жигитти намыс коёнду камыш өлтүрөт дейт. Деги эле кыргыз жигиттери, могул союз бузулганга чейин, ага чейин эч кимге баягы теги камчысын мойнуна илип алып, мындай кайырчыланып барган эмес да. 30 жыл биздин элди кайырчыга айландырды. Бул өтө өкүттүү. Биринчи тарыхты алып карасак, бул кыргыз деген баатыр элди, кыргыз деген түптүү нускалуу элди кантип жок кылыш керек деген дүйнөлүк бир саясатта кыргыздын жигиттерин эмне кылды, тизелетти да.
базар экономикасы деп туруп баарын талкалап туруп базарга киргизип берди. Кыргыздын жигиттери намыстанып көпкө базарга чыга албай отурду. Ошону менен психологиялык жактан, жан дүйнө жактан талкаланып, чындыгында кыргыздын жигиттери тизеленип калды. Мына азыр эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, кайра мынакей буттан туруп келип атасыздар, тизеден туруп келип атасыздар. Баягы ата бабадан келе жаткан кан, генетика баары бир кое бербейт экен. Кыргыздын жигиттери бүгүн кайрадан мында камчыны колго алып, ата бабадан келе жаткан салтты улаганын жатасыңар. Ушул жерде бир нерсе жетпей жатат да, ушул жерде ынтымак жетпей жатат. Эгерде мен айткан ынтымакты кылып, баарыңар кол кармашып, техника маселесин чечсеңиздер, айыл чарба эмнеси тиги тагдыры, өнүмү, өнүгүүсү дагы алгалайт да. Эми глицерол боюнча биз айтышыбыз керек, орустун окумуштууларына рахмат. Ушул жерде чындыгында ошол глицеролду жаңы көтөрүп келгенде биз өзүбүз да билчү эмеспиз. Мен эми Советтер Союзунун тарыхын алып карасам, 14 жашыман колхозго мүчө болгон адаммын. Анткени атам зооветеринар. Ушул малчылардын, чабандардын жашоосун жакындан билем. Ошондуктан балким жерге менин тартып аткан ошодон болуш керек деп ойлойм да. Экинчиден ушул глицеролду биз дагы силер менен кошо үйрөндүк. Көрсө ушул глицеролду кайсы айыл чарба өсүмдүктөрүнө колдонуу процесстери бул өзүнүн эки жерде 2-4 дегендей технологияларды талап кылат экен да. Бир эле нерсеси бузулса, биз күткөн жыйынтыктарды бербей калды. Биз канча жолу ушул жыгылып туруп атып, кече түштүккө барып келдим, абдан жүрөгүм сүйүндү. Ал жерде ушул 3 метрден 4 метрге чейин болгон жүгөрүлөрдү көрүп, алардын саптарын кармап, быйыл картошкалар суу жетишпегендигине байланыштуу болбой калды көп жерлерде. Бирок ушул глицерол колдонгон жерде картошкалар отборный болуп, товарный вид болуп аябай жакшы турат да. Бизден ушул максатыбыз, экинчи дагы бир максатыбыз, абдан чоң максатыбыз бул тамак аш коопсуздугу. Тамак аш коопсуздугу ар бир кыргызстандык таза тамак аш жеш керек да. Биз Кудайга шүгүр мөңгү суулары менен, тоонун абасы менен дем алып, дени кардыбыз жакшы. Бирок сырттан келген ар кандай импорттор менен, туура эмес өстүрүлгөн айыл чарба азыктары менен өзүбүздүн генетикабызды, өзүбүздүн ден соолугубузду талкалап атабыз, туурабы? Анткени ошол ден соолук деген эмнеден башталат? Жерден башталат. Биринчи жер эмне? Асыл заттар менен толук болуш керек. Экинчи, сиздер өстүрүп аткан тамак аш адал болуш керек. Адамдын ден соолугуна, малга зыян келтирбеш керек. Үчүнчүсү, ар бир ошол сиздер өстүрүп аткан тамак ашты жеген кыргызстандык рахаттанып, тамшанып жеш керек да. Мына калп айтпайлы, бүгүн көлдүн картошкасын көпчүлүгүбүз ала албай калдык, түшүнгөндөр. Анткени эмне 1 тоннага чейин жанагы керек эмес нерсенин баардыгын согуп атабыз. Экинчиси, түштүктүн дарбызын жей албай калдык. Анткени ошондо дагы 1 тоннага чейин толгон токой нерселер туруп атат. Андан сырткары импорттор, ушул мөөнөтү өткөнбү, өткөн эмеспи, ит ичпеген суусундуктар жана энержи деген балдардын жүрөгүн, жаш балдардын жүрөгүн токтотуп аткан тамак аш. Ушулардын баардыгы бул тамак аш коопсуздугу деп аталат да. Анан биздин максатыбыз, бүгүнкү күндөгү максатыбыз, биздин баба дыйкандар өстүрүлгөн тоонун суусу менен, тоонун абасы менен өстүрүлгөн айыл чарба азыктарын биз кыргызстандыктар текчебизде эмне үзгүлтүксүз туруш керек да. Анан экинчи, анан жетпей жаткан нерселерди албетте импорт менен алсак болот. Бирок импортта кирип атканда биздин ден соолугубузду талкалабай турганбы деп эмне кылышыбыз керек, билишибиз керек. Мына чет мамлекеттен нечендеген адамдар келип атат. Кече Кыргызстан жөнүндө эч ким билбесе, бүгүн дүйнө жүзү билип атат. Анын ичинде арабтар 5 мал намаз окуп бейишке барайлы деп күндө тилеп аткан арабтар бүгүн Кыргызстанга бүтүндөй бурулуп калды да. Бунун бир жагы жакшы, бир жагы жаман. Жакшы жагы бул Кыргызстан деген кереметтүү мамлекет бар экен деп билип атат. Жаман жагы эч ким кепилдик бербейт, Бүгүн биздин жашоо үчүн күрөшүп аткан элибизге акысыз тигини берем, акысыз буну берем десе, макул деп байоолук кылып коебуз дагы, анан эртең ошол жерлерибизди ошолор ээлеп албайт деп эч кимди кепилдик бербейт. Буну дагы эске түйө жүрүшүбүз керек. Үчүнчүсү, бүгүн Кыргызстанга Өзбекстан деген коңшулаш мамлекет тим эле учкашып алды деп айтсак болот. Анткени ушул Өзбекстан деген мамлекет Кыргызстандын потенциалын, анын ичинде агросектордун потенциалын абдан көрүп атат да, стратегиялык максатта көрүп атат. Анткени Кыргызстанда биргелешкен ишканаларды түзөлү, ушул нерсе боюнча дагы бир нерселерди алып чыгалы деп түндүк түштүккө жапырт кирип келди. Экинчиси, мына Ат башыга барсаңыз, Ат башыда дагы Өзбекстандын Мадейнин Өзбекстанда чыгарылган деген жвачкасынан баштап печеньясына чейин, таттууна чейин, суусундугуна чейин каптап кетти. Бул нерсе эмнеден кабар берет? Бул нерсе экономикалык экспансия деп коет. Мына ушул жерде туруштук бере турган, ушул жерде ушул ички потенциалды сактай турган, ички рыноктун, Кыргызстандын менин сактай турган бул агросекторда айыл чарбасы. Ошондуктан Кочкордун картошкасы дейбизби, жүгөрүсү дейбизби, малы дейбизби, мал жандыгы дейбизби, ошолордун баардыгы биздин текчеде туруш керек. Биздин колбасанын ичинде Кытайдан келген, Белоруссиядан келген, Индиядан келген эттер болбош керек. Биздин колбасанын ичинде Кочкордун мал жандыгынан болгон эттер туруш керек. Ар жагы Нарынды, бул жагы Көл, тетиги жакта түштүктө Алай, Кара Кулжа, Аксы деген толук райондор бар. Ошолордун ичинде ушу биздин мал жандыктын эттери туруш керек да, урматтуулар. Ошондуктан мен силерге каалайт элем, урматтуу менин мекендештерим,
ушул ата бабадан келген жер. Кече Сары Челек деген жерге бардым. Укмуш жер экен, эми абасы башка, көл өзүнчө керемет, Сары Челек өзүнчө керемет. Анан ошол жерде журналист менден сурап атат да, ушул жерде туризм жөнүндө эмне деп айтасыз дейт. Биринчи кезекте биздин ата бабаларыбызга терең таазим. Арбактары дайыма бейиште болсун, жандары жаннатта болсун. Ушундай кереметтүү жерди кыл чайнашып, кан төгүп бизге мурастап кеткен ата бабаларыбызга терең ыраазы. Эми ушул нерсени улантып кете турган бирден бир чоң тармак бул айыл чарбасы да. Айыл чарбасы канчалык жанданып, күч алып, канча ынтымакта кол кармашып эме кылсак, биз ички рынокду да коргой алабыз, ички потенциалды да көрсөтө алабыз, таза тамак ашты да жей алабыз. Ошону менен бирге коңшулаш мамлекетке эңсеп жүргөн таза тамак ашты эмне кылабыз, сата алабыз да. Эгерде ошол коңшулаш турган Өзбекстандын, Пакистандын, Казакстандын картошкасы 10 сом болсо, биздин Кыргызстандын картошкасы 40 сом болуш керек. Биздин максатыбыз ошол. Анткени таза тамак аштын орду башка, ал эми ГМОнун орду башка, туурабы? Ошондуктан кымбаттуу мекендештер, касиеттүү Кочкор жеринин тургундары, баба дыйкандар, учурдан пайдаланып баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Анткени сиздер биз менен болгон үчүн биз ушундай бийиктиктерге жеттик. Кече эгерде биз жол таппай, кандай болот, эмне болот, бул глицерол деген эмне деп өзүбүз түшүнүп түшүнбөй жүрсөк, сиздер менен кол кармашып, ушунун биз абдан чоң бир потенциалын ачтык да. Эми биздин максатыбыз кийинки жылы ушул биздин фермер дыйкандарга ыңгайлуу болуш үчүн таңгакты өзгөртөлү деп атабыз. Бул 1 литр, 2 литр, 5 литр болуш керек да. Анан ушул технологияларды дагы күчөтөлү деп атабыз. Анткени мурда эгер глицеролду биз эртең менен чачкыла депчүбүз, Рахат. Азыр быйыл баардыгыбыз тегиз айтып калдык. Кечки салкында чачкыла, түндө чачкыла. Ошондо эффект жакшы болот экен. Ар бир минут, секунд бул технологиялар үчүн зарыл экендигин биз дагы сиздер менен кошо үйрөндүк, билдик. Анан экинчи дагы бир каалообуз, ушул биздин баба дыйкандар билимдүү болсо экен. Анткени баягы билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Агротехнология бул терең билимге муктаж тармак. Ошондуктан теория, билим, технология, техника баары бириксе, Кудай буйрса ушул жерде нечендеген миңдеген гектар жерлер бош жатат. Ошолордун баарын өздөштүргөнгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз болот, туурабы? Мына айрымдар бир кадам жер таппай жатат. Могу Кытайга окшогон миллиард эли бар нерселер, ошол эле коңшулаш турган Өзбекстан 40 миллион эли бар. Коңшулаш турган Казакстандын Даркан талаалары өстөрүнө жетпей жатат. Ал эми Кыргызстанда Кочкор баш болгон, калган региондор төш болгон миңдеген гектарлар эмне ошо техниканын жоктугунан, билимдин жетишпестигинен, ынтымактын жоктугунан ушул ачык жатат да. Ушул Талай мырза туура айтты азыр. Баягы көп бириксе көл болот, көл бириксе сел болот дейт. Биздин сел боло турган күчүбүз абдан чоң да. Ошондуктан Кыргызстандын дыйкандары ынтымакташып, жеңилди жерден оорду колдон алып, ийиндешип иштесек, бизге окшогон компаниялар бири-бирибиз менен жетелешип иштесек, абдан сонун болот. Анткени ынтымак бар жерде ырыскы бар деп ата бабалардын сөзүндө жан бар да. Анан мен кыргызстандыктардын баарына айтам. Чай, курсак ач болсо тоюнат. Кийим жыртык болсо бүтөлөт. 30 жылдан бери бекер кофе брейк ичип, бекер семинарларга катышып, акысыз тиги путевкалар менен көрүнгөн жака барып, Кыргызстандын жарандарынын тиши алтын болгон жок, башына мүйүш чыккан жок. Бир дагы эл аралык уюм баштаган, мен эми өзүм үчүн айтып атам, бул сөзүмө жооп бере алам. Бир дагы эл аралык уюм баштаган проект бирөөсү дагы акырына чыга элек. 30 жылдан бери. Мен биздин анализ боюнча да. Себеби эмне? Себеби өзөктөн чыкпаган нерсе, сырттан келбеген нерсе дайыма эки болбойт. Бул өзөктөн чыгыш керек. Өзүбүздөн кайнап чыгыш керек. Мына ошондо анан биздин Кыргызстан деген агрардык айыл чарбасы өнүккөн сонун эмне алдыбызга ат салдырбаган мамлекетке айланабыз. Анткени биз өзүбүз сырттан гумон алып жеп атабыз, өзүбүздүн түштүктөнбү, түндүктөнбү, жамандыр, жакшыдыр, таза тамак деп эсептеген коңшулаш мамлекеттер таза тамактарыбызды эмне кылып кетип атат? Тартып кетип атат, туурабы? Ошону биринчи кезекте өзүбүз ичишибиз керек. Экинчи анан башкалар. Эми дагы суу маселесин айтайын. Азыр келип атып суу маселесин күлүп атам. Жазында, жайында, күзүндө суубуз жок деп отурабыз ыйлап, туурабы? Мына азыр келе атсак суу кор болуп, жолду бузуп агып атат да. Буга эмне керек? Буга сырттан алмапыш, озмап түштө отура берген саясаттын кереги жок. Ахмат келет, Ташмат келет, дагы бир бай чыгат, жасап берет деген болбойт. Элдин өзүнүн өзөгүнөн чыгып, келгиле ушул сууну бир жерге сактайлы, ушул суу үчүн бир нерсе кылалы дегенде анан иш болот. Мына мен алыска барбайын, кече 16-жылы Кыргыз жоголуп кете турган мезгилде Лейлин келип калып, бактыбызга баарыбыз чогулуп, ушу биздин ата бабалар нечендеген каналдарды кетмен күрөктөр менен эле казып койгон, туурабы? Ошодон ушул убакка чейин суу ичип атабыз, ушул убакка чейин колдонуп атабыз. Азыр дагы эмне кетмен күрөк дагы кармай турган тиги түшүнүп калганбыз. Техника деле бар. Ошонун баардыгын могу касиеттүү Кочкор жеринин эли. Мен кайсыл жерге барсам ушул сөздү айтам.
эмне нечен деген сууларыбыз тиягы Казакстан, биягы Өзбекстанга эмне болуп кетип атат, агып кетип атат. Бунун бир эле себеби бар. Эгерде ирригацияны жолго койсок, эгер жанагы суу сактагычтарды өзүбүз уюштуруп сактап алсак, суу маселеси чечилет. Кошуналар менен да ынтымак ырашкерчиликте жашап калабыз. Саясат болбой калат. Анткени суу деген бул өмүр. Илгертеден айтат, суу деген өмүр. Мына сизден баштап талаларыбызга чейин эмне суу керек экен. Анан сөзүмдү биз ушул Рахат мырза айыл чарба департаментин жетектеп турганда өзүнүн калаасында ушул жерде балдарыбыз эксперименттерди биринчи өздөрүнөн баштап глицеролду мына сиздерге жайылтып келе жатат. Сиздер дагы ушуну мындай бир өжөрлүк менен, абдан билим билгичтик менен колдонуп атасыздар. Мен ойлойм, мындан кийинки да сапарыбыз байсалдуу болот деп ойлойм. Мына быйыл тиги агросектордо мен айтып атам да, агросектор бул кызыл кулактык болбош керек, спекуляция болбош керек. Агросектор бул жаратмандык болуш керек. Туурабы? Ар бир айыл чарбасындагы